Бриллианттар сүйүүнүн гана символу эмес, жогорку макамдын да көрсөткүчү. Бриллиант импортунун көлөмүн мунай затын же унаанын импорту менен салыштырып болбойт. Анткени менен жыл сайын аны өндүрүү, алып сатуу 100 миллиард доллардан ашат. Келиңиз анда дүйнө бойлой көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышында алмазды ким көбүрөөк сүйөрүн карап көрөлү. Анда эмесе алмаз асыл ташын импорттогон алдыңкы мамлекеттер менен таанышып алыңыз. Бриллианттын импорту боюнча АКШ биринчи орунда турат. Анын жылдык сатып алуусу 24,4 миллиард доллар. Бул дүйнөлүк импорттун 20,8%-ын түзөт. Бирок 2020 пандемиядан улам алмазды сатып алуу мурдагы жылга салыштырганда 34%-га төмөндөгөн. Америка Кошмо Штаттары алмаз сатуу боюнча дүйнөдөгү эң ири базар. Ошондуктан өлкө алмаздын таза импортеру болуп саналат жана баалуу таш өлкө ичинде сатылат. Кошмо Штаттарында алмаз казуучу кендер жок. Ошондуктан экспортко караганда өлкөгө көп ташылып келинет. Бирок чакан кесүү тармагы өнүккөн. Сырттан келген алмаз дал ошол жайларда бриллиантка айлантылат. Алмазды сатып алуунун көлөмү боюнча Индия дүйнөдө экинчи тизмеде. Ал бир жылда болжол менен 19 миллиард долларга алмазды сатып алат жана дүйнөлүк бриллиант соодасынын 16,2%-ын түзөт. Индия 2021 май айында эле 868,88 миллион долларга алмазды сатып алып, импорт 133,11%-га өскөн. Индияда алмаз кендери бар, ошондой эле лабораторияларда да бриллиант өстүрүлөт. Ошондуктан бул өлкө бриллиантты сатып алуу менен бирге сыртка да сатуу боюнча алдыда. Гонконгдун жылдык импорту 18,9 миллиард доллар. Алмаз Федерациясынын маалыматында бир айдагы сатып алуу 825,6 миллион долларды түзөт. Мында таза импорт 122 миллион доллар болсо, калганы реэкспортко кетет. Айта кетсек, дүйнөдөгү эң кымбат бриллианттын бири изумруд же зымырыт таш кесилген алмаз Гонконгдо 23,2 миллион долларга сатылган. Таш терең кызгылт түскө ээ болгондуктан Perfect Pink деп аталат. Бул лот 224 жылдык ишмердүүлүгүндө Кристис аукционунун тарыхында кызгылт бриллианттардын арасынан 18-нчи болуп калды. Perfect Pink салмагы 14,23 карат жана Индияда ачылган. Таш мындай алмаздардын ичинде кездешкен кемчиликтеринен улам VVC2 классына кирет. Бельгия дүйнөдөгү эң ири алмаз соода борбору жана Орусиялык баалуу таштарды сатып алуучу. Бриллианттын импорту боюнча 4-түнчү тизмеде турат. Анын бир жылдык сатып алуусу 15,4 миллиард доллар. 2020 жылдын 11 айында алмаздын экспорту дээрлик 18%-га төмөндөгөн. Өлкөдөгү бриллиант экспортунун төмөндөөсү АКШга жеткирүүнүн азайышынан улам болгон. Бириккен Араб Эмираттары да алмазды сүйүүчүлөрдүн баш сабында. Алар бир жылда 9 миллиард доллардан көбүрөөк каражатка бриллиантты сатып алышат. Бүгүн Бириккен Араб Эмираттары Дубай алмаз биржасы аркылуу дүйнөдөгү ири жана жылмаланган алмазды сатуу боюнча борборлордун бири. Алмаз биржасы алмаз мунарасына жайгашкан жана анда баалуу ташты чыгарган компаниялардын кеңселери жайгашкан. Мындан тышкары бриллиантты тазалоо жана кесүү, бриллианттарды жана алтындарды сактоо боюнча кызматтарды көрсөтөт. Бриллиантты сатуу боюнча аукцион үйлөрү Дубайда байма-бай көргөзмө аукциондорду уюштуруп турат. Мисалга 2017 жылы дүйнөдөгү эң таасирдүү алмаз көргөзмөгө коюлган. Шоу аукциондо эң ири таза 163,41 караттык зымырыт менен кооздолгон асыл таш Форде Феверер деген ысым менен жазылган. Forbes'тун маалыматы боюнча ал дүйнөдө казылып алынган алмаз боюнча 27-нчи орунда турат жана Анголадагы эң чоң асыл таш. Кытай бриллиант импорту боюнча 6-катарда. Жылына 8 миллиард долларга чейин асыл ташты сатып алат.
Коронавирус пандемиясынын шартында алмазды сатып алуу боюнча кол коюлган келишимдер өскөн. Шанхай алмаз биржасы билдиргендей, ушул жылдын январынан июнь айына чейин дээрлик 4 миллиард долларга сатып алынган. Мында таза бриллианттын импорту 1,5 миллиард доллардан ашат. Кытай экономикасы 5-тен 6%га чейин өсүп жаткан маалда алмаз базарында да өнүгүү болору турган иш. Израиль алмаз хабынын борборлорунун бири. Мында жалаң гана бриллианттар сатылбастан оңдолгон ири көлөмдө алмаздар өндүрүүчү өндүрүш бар. Израилдин кескич заводдору дүйнөдөгү эң алдыңкы өндүрүүчү деп эсептелет. Көпчүлүгүндө жергиликтүү деңгээлде иштелип чыккан заманбап жабдуулар менен жабдылган. Израилдик технологиялык жетишкендиктер, мисалы алмаз лазерлери, тегиздөөчү машиналар, автоматтык майдалоочу машиналар жана компьютердин жардамы менен долбоорлоо тутумдары бүгүнкү күндө дүйнө боюнча алмаз өндүрүшүндө колдонулуп жатат. Израиль Индияда, Кытайда жана Африкада майда алмаздарды өндүрүү үчүн буйрутмаларды берет. Андан кийин бул таштарды израилдик компаниялар Түндүк Американын, Азиянын, Европанын жана башка өлкөлөрдүн базарларына экспорттошот. Швейцария баалуу асыл таштарды тазалоо үчүн эң белгилүү жер. Көптөгөн өлкөлөр алтынды Европанын бул өлкөсүнө жөнөтүшөт. Дүйнөлүк инвестициялык алтындын дээрлик жарымы Альп өлкөсүндө иштетилет. Эгер мурун алтын чыгыштан батышка жылып келсе, эми тескерисинче батыштан дүйнөгө таралууда. Ошол эле маалда Швейцария бриллиант сатылуучу мыкты жер. Өлкөдө эң баалуу делген өзгөчө орусиялык алмаздар сатылат. Мисалга, Россиянын тарыхындагы эң ири бриллиант Женевадагы спектакль аукцион үйүндө сатылган. Кесилген 100,94 караттык таш 12,84 миллион швейцар франкына же 1 миллиард рубльдан көп акчага сатылган. Ошондой эле дүйнөдөгү эң чоң кынтыксыз ачык көгүш бриллиант 23,8 миллион долларга Женевада сатылган. Байыркы жана эң баалуу бриллианттар чогулган өлкө албетте Улуу Британия. Ошентсе да Англиянын жылдык алмазды сатып алуусу 2,2 миллиард долларды түзөт. Дүйнөдөгү эң чоң иштетилбеген алмаз Лондондо сакталуу. Гулиан деп аталган 3106,75 карат салмактагы 400 миллион долларга бааланган тазаланбаган алмаз король Эдуард VIIге белекке берилген. Кийинчерээк 9 бөлүккө бөлүнгөн. Гулиан 1 жана Гулиан 2 бүгүнкү күндө Лондондогу Таэре сепилинде сакталуу. Алмаз базары тууралуу айтсак, көпчүлүк алмаз рыногу жөнөкөй деп эсептешет. Батыш Африкадагы кедей өлкөлөр алмаз казышат. Ал эми Америка Кошмо Штаттары сыяктуу бай өлкөлөр аларды сатып алышат. Чындыгында базар бир топ татаал. Өлкөлөр алмазды жөн эле сатып алышпайт же сатышпайт. Айрымдары, мисалы АКШ, Индия жана Кытай алмаздарды эбегейсиз көп көлөмдө импорттап, ошол эле маалда экспорттошот. Мунун себеби көбүнчө таштардын сапатына жана сатып алуучулардын артыкчылыгына байланыштуу. Мисалы, бай өлкө арзан алмазды экспорттоп, кымбат алмазды сатып алат. Алмаз индустриясынын ийгилиги арзан жумуш күчүнө, жогорку талапка жана жакшы маркетингке негизделген. Жасалма бриллианттар жана рыноктук тенденциялар тармакты өзгөртүп жаткандыгына карабастан, алмаз келечекте суроо талапка ээ болбойт деп айтууга негиз жок. Ошентип, баалуу океан алмазынын жаңы кору жакынкы бир нече жылда рынокко чыга баштайт жана алмаздын импортун стимулдаштырышы мүмкүн. Анткени менен дүйнөдөгү эң чоң Pandora зергер компаниясы мындан ары табигый алмаздан асем жасалгаларды жасабай турганын, анын ордуна лабораториялык өндүрүштөгү бриллиантка өтө турганын жарыялады. Компания мындай кадамга айлана чөйрөнү коргоо максатында барганын айтты. Жасалма бриллиант жасоо табигый жол менен алууга караганда 3 эсе аз чыгымды сарптайт жана мыйзамсыз алмаз казуу бул багыттагы кылмыштуулукту токтотууга багытталган. 2020 жылы дүйнөлүк өндүрүштө лабораторияда өстүрүлгөн алмаздын көлөмү 7 миллион каратка жетти.
Ошол эле маалда табигый жол менен алмаз казуу 111 миллион каратка чейин кыскарды.